Ошондой эле, эгер сиз тарыхка өтө кызыксаңыз, кайсыл бир жерде анык маалыматтарды камтыган байыркы тарых китеби болсо, анда сиз ошол жерге сапар тартууга даярсыз. Ал эми мурунку убактардагы элдердин таянган китептеринин бардыгы Куранда камтылган. Эгерде сиз ушундай бир бийик даражага жетүүнү кааласаңыз, жада калса, пайгамбарларга да сиз менен бирге олтурууга өкүм берилген болсо, анда сиз ал нерсеге Куран аркылуу гана жете аласыз. Эгерде сиз өтө эле жалкоо болсоңуз, эч нерсе кыла албасаңыз жана эмгексиз, машакатсыз, урмат сыйга жетүүнү кааласаңыз, анда ал бир гана Курандын себебинен болот. Ал мындайча, сиз кайсыл бир медресеге барып, балдардын окуган Куранын уга турган болсоңуз, өтө чоң соопко ээ болосуз. Эгерде сиз ар түрдүү нерселерге кызыксаңыз жана бир түрдүү нерседен жадаган болсоңуз, анда сиз Курандан ар түрдүү окуяларды таба аласыз. Алар кээде боорукердүүлүк туурасында, кээде азап өкүнүч туурасында, кээде окуялар, кээде өкүмдөр туурасында айтылган. Жана аны кээде үн чыгарып, кээде иштен окуса да болот. Эгерде сиздин күнөөлөрүңүз чектен ашкан болсо жана сиз өлүмгө толук ишенсеңиз, анда убакытты текке кетирбестен Куран окуңуз. Себеби сиз ушундай деңгээлдеги шафаат кылуучуну таба албайсыз. Курандын шафааты кабыл кылынаарына толук ишеним бар. Эгерде сиз өзүңүзгө тыккан болуп, көптөгөн курбанчылыктарды кылуу менен өзүңүздү ар түрдүү талашып тартышуулардан сактаган болсоңуз, анда Курандын талашып тартышуусунан коркуңуз. Ага окшогон башка талашып тартышуучуну эч качан таба албайсыз. Талашып тартышууда эки тараптуу колдоочулар болот. Бирок бул талашып тартышууда бардыгы Куран тараптагыны жакташат. Ал эми сиз тарапта болсо, эч ким болбойт. Эгерде сиз бир жол көрсөтүүчү адамга муктаж болуп, ал сизди сүйгөнүңүздүн үйүнө чейин жеткирүүсү үчүн ал кишиге бардык нерсени кылып берүүгө даяр болсоңуз, анда Куран окуңуз. Эгерде сиз абакка түшүп калуудан корксоңуз, анда ар дайым Куран окуңуз. Андан өтөр абактан кутулууга жол жок. Эгерде пайгамбарлар илимине жетүүнү кааласаңыз, ага өтө кызыксаңыз, анда Куран окуңуз. Канчалык жогорку деңгээлге жетесиз? Ошондой эле, эгерде өтө жогорку кулк мүнөздүү болгуңуз келсе, Куранды көптөн көп окуй көрүңүз. Эгерде сиз пайгамбар алейхимассаламдардын илимин алууну кааласаңыз жана ага өтө берилсеңиз, анда Куран окуп, өзүңүз каалаганчалык деңгээлге жете аласыз. Эгерде сиздин жүрөгүңүз тоолорду эс алуудан рахат ала турган болсо, жана бир эле тоодо сейилдөө үчүн 100 жолу жан берүүгө даяр болсоңуз, анда Куран качан бүткүл адамзаты өзүн өзү гана ойлоп калышкан учурда жыпар жыттуу мисктен болгон тоолордо сейилдетет. Эгерде сиз ибадат кылууда алдыңкылардан болууну кааласаңыз жана күнү түнү нафил намаздар менен алек болсоңуз, анда Куран үйрөнүү жана аны окуу алардан да артыгыраак. Эгерде сиз бардык машакаттардан жана бул дүйнөнүн коогалуу окуяларынан алыс болууну кааласаңыз, анда алардан кутулуу бир гана Куранда. Бул баян Фазаил Амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.